Жалал Абад шаарындагы батирлердин биринде адамды күч менен кармап турган 4 киши кармалды. 17 январда күч менен кармалып турган жарандардын жакындары маалымат жыйын өткөрүп, президентке УКМКнын төрөгасына кайрылышкан. Алар Жалал Абад облусундагы кылмыштуу топ Ош облусунун 2 тургунун күч менен кармап $800 000 талап кылышканын билдиришкен. Алар кылмышка шектүүлөр кармалып кайра коюу берилгенине наразы болушкан. Атайын кызматтын маалыматында күч менен кармалып турган жаран кылмышка шектүүлөр менен беттешүүдөн баш тарткан. Буга байланыштуу кылмышка шектүүлөрдүн бөгөт чарасы аныкталган эмес. Арыз элери 18 январда тергөөгө келгендиктен алардын катышуусу менен бардык тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп, кылмышка шектүү жарандар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Улуттук коопсуздук комитетине караштуу чек ара кызматы окуя чүйдөгү Чалдыбар айылынын Казакстан менен чектешкен жеринде орун алганын билдирди. Ага ылайык чек ара ыйгарым укуктуу өкүлү кап көтөргөн шектүү жаранды байкап калган. Бул тууралуу чек арачыларга кабар берип, өзү ал кишини кууп жетүүгө аракет кылган. Кап көтөргөн жаран жүгүн ыргытып жиберип, качып кеткенге үлгүргөн. Текшере келгенде мүшөктөн Элберстин териси менен башы табылган. Учурда шектүүнү аныктап, издөө иштери жүрүп жатат. Былтыр апрелде УКМК ушта 3 Элберстин терисин мыйзамсыз соодалап $45 000 AQSh сатууну көздөгөн адам кармалганын билдирген. Анда кылмышка шектүү терилерди Тажикстандан алганын маалымдаган. Кыргызстанда Элберсти аткан, анын терисин соодалаган учурлар буга чейин дагы катталган. Элберс жоголуп кетүү коркунучундагы жапайы жаныбар, кызыл китепке кирген жана Кыргызстанда мыйзам менен корголот. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровго кайрылды. Элчи кайрылуусунда Кыргызстанга кызматтык иш сапар, анын ичинде июнь окуясы боюнча көрсөтмө берүү үчүн келгенин, Адахан Мадымаровго каршы көрсөтмө бергенге келди деген сөздөр туура эместигин билдирген. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров 17-18 январда 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча башкы прокуратурада сурак берип чыккан. Кыргыз-тажик чек арасы боюнча сурак берип жаткан Адахан Мадымаров 18 январда сурактан чыккандан кийин эртең жеке жолугушуулар болот экен, бир азамат Мадымаровго каршы сүйлөп берем деп келген экен деп айткан. Адахан Мадымаров 2009 жылы коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турганда кол койгон. Кыргыз-тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу 14 январдан тарта күбө катары суралып баштаган. Мындан 2 жыл мурда Адахан мырзанын мени элчиликке сатылып кетти деген сөзү боюнча АК престе видео конференцияда ага жооп берген айткан сөзүмдү 2 жылдан бери Адаханга каршы саясатта пайдаланып жүрүшөт. Үскүлөп, кескилеп. Эми мына кече күнү ошол YouTube'дагы ошол сөзүңүздү тактап коелу деген тергөөчүлөргө мен макул тактаса тактап коелу деген сөзүмдү кайрадан Адахан мырза дагы бийлиги дагы ошону саясат кылып атат. Мен Малайзиядан Адаханга көрсөтмө берген киши келгендей. Экендештер, мен ал үчүн келген жок. Мени өткөн жылдын декабрь айында Ген прокуратура июнь окуясы боюнча чакырган. Мен бирок ыңгайлуу момент болгондо барам, ошондо сурагыла деп мына азыр ушул убакка келдим. Мен башка кызматтык иш сапар менен келдим Кыргызстанга. Ошол учурдан пайдаланып мени сурак кылышып атат 3 күндөн бери. Мен Адаханга көрсөтмө берейин деп келген жокмун. Алар мени ушул жердегенде билип, ошол YouTube'дагы 2 жылдан бери ойнотулуп жүргөн нерсени тактап коелу деп. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Едил Байсалов буга чейинки бийликтин тушунда санариптештирүү тууралуу убадалар берилгени менен иш жүргөн эмес деп билдирди. Өкмөт өкүлү бул тууралуу жогорку кеңештин 19 январдагы жыйынында депутат Дастан Бекешевдин сын дооматына жооп берип жатып айтты. Парламент санарип өнүктүрүү министри кызматына Талантбек Имановдун талапкерлигин карады. Иманов министрдин милдетин аткаруучу болуп ушул айдын башында дайындалган жана коомчулукта айты тармакта тиешеси жок адамдын келгени талаш-талкуу жараткан. Ал буга чейин Дастан заводунда, Газпром нефть Азия ишканасында эмгектенген. Журналисттер Имановдун Кыргызстандагы энергетика тармагындагы коррупцияга байланыштуу аты аталган Алексей Ширшов менен жакындыгы болгондугун иликтеп чыгышкан. Вы должны облегчить услуги. Вот пришел человек в один госорган, все, он там должен все справки получать и так далее. Кибербезопасность, все правильно вы говорите. Но граждан больше всего волнует вот это, то, что очереди сейчас. Пойдемте в любой налоговый орган. В любое место, где выдают справки, везде посредники стоят там, очереди, толпы, люди кашляют там, нервничают. Вы должны вот эти проблемы решать. План, программа людей не интересует. Люди хотят экономить свое собственное время. Они приходят, целый день тратят на то, чтобы получить справку. Мы очень хорошо знаем все эти проблемы. Мы очень хорошо знаем эти проблемы, Дастан Далбаевич.
Но здесь сотрясать воздухом, вот вам, тому человеку, который здесь 10 лет в этом зале сидел, был в составе правящей партии, и аплодировал здесь всем людям, которые обещали цифровизацию, мы точно в таком же состоянии сейчас находимся и говорим, оказывается, у нас цифровизация была на букву «С». Очень было много лозунгов, докладов, программ, кыркадам и так далее. И мы сейчас обнаруживаем все вместе, что оказалось, что все страны, все соседи, мы не говорим про развитые государства, все наше окружение давным-давно ушло вперед, уважаемый Дастан Далабаевич. И все вышеперечисленное, мы сейчас с этим разбираемся и решаем. Чүй облусунда COVID-19 каршы чаралар күчөтүлүп жатат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин Чүй облусундагы координатору Бактыгүл Мамытова билдирди. Анын айтымында кафе менен ресторандарда бир эле учурда 50дөн ашык адам чогулбашы керек. Чектүүлөр буга чейин деле бар болчу, бирок аны эч ким сактаган жок. Мындан ары санитардык эпидемиологиялык көзөмөл органы менен милиция кызматкерлери тез-тезден рейд жүргүзүп турушат. Эреже бузгандарга айып салынат, деди Мамытова. Ал ошондой эле коронавирустун жайылышынан улам Жайыл районунун акимияты карантинге жабылганын кошумчалады. Акыркы сутка ичинде статистика боюнча Чүйдө 141 адамдан ковид табылган. 2021 жылы 628 миң баш эри мүйүздүү мал жана 109,5 миң баш жылкы идентификациядан өтүп, жаныбарларды көзөмөлдөө системасына киргизилди. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Бүгүнкү күндө 76,028 балчелек, 471 көлмө жана 36 үй канаттуулары чарбасы идентификациядан өткөрүлүп, жеке чарбалардагы үй канаттуулардын саны такталган. Айыл чарба министрлиги мал жандыкты идентификациялоо жана көзөмөлдөө системасынан жаныбарлардын туулгандан союлганга чейинки убактысы бардык маалыматын алса болорун белгилейт. Улуттук статистика комитетинин акыркы маалыматына ылайык, Кыргызстанда 1,5 миллион бодо мал катталган. Кой эчкинин саны 6 миллионго жеткен. Жылкынын саны 467 миң. Кыргызстандын ички дүң өнүмүндө айыл чарбасынын үлүшү 15%га жакын. Айыл чарба министрлиги улуттук статистика комитети менен биргеликте өлкөдөгү малдын башына санак жүргүзүп жатат.